Ана есе урматтуу туугандар, биз экинчи бөлүктө өзүбүз жана айтып кеткендей эле прожаркадан баштамакчыбыз. Прожарка деген бул эмне? Бакта деген коноктор отурат. Ошол коноктор жөнүндө биз ар кандай тамашалар менен тамашалайбыз. Сразу айта кетели, эч ким бизге таарынакей жок, таарынбагыла. Бул жөн эле тамаша. Эгерде ошол нерсеге даяр болсоңуздар, анда бир кол чаап койсоңуздар. Эч ким таарынакей жок дегенге. Таарынбайм дегендер кол чапты эми, таарынам, анан түйрүйм дегендер кол чаап койгула. Bizde bugün konukta Sancar Mıkıyev bayközden başlayalım. Sancar Mıkıyev bayközün üyünde 3 naristesi var. Sancar Mıkıyev жақында drone satып алган. Эмнеге алганын баарыбыз билебиз, анткени учканды жакшы көрөт. Кээде ошо дронун учуруп, асмандан ар кайсы ресторанга барып, кайсы ресторанда тамада жок болсо ошол жака кирип барат экен. Менде дагы азыр болсо список бар. Забытые звезды деген список бар. Кол чаап коштоп турабыз. Унутулган жылдыздар. Унутулган жылдыздар, Нурсултан Курсаналиулу кол чабалар болсун. Ошо менен список бүттү. Нурс Бишкекке келип көтөрүлгөн жалгыз индус. Гүлжигит Калыков бизде конокто. Гүлжигит Калыковдун акыркы кездердеги чыгармачылыктагы эң чоң жетишкендиги бул Энворктун гимни. Кээ бир жылдыздарды мен көп деле жашоодо тааныбайм, бирок Арсен Байкени көрсөм, как будто абьюзер го, абьюзер. Арсен Байке тамак оорубайт, өзү эле ушинтип сүйлөйт. Кубат Кубанычбеков бизде конокто. Жубайы Айжан айым энержи диетте иштечи. Бирок Кубат Кубанычбекти көрүп алып, анча деле доверие жок, каяктагы диета, Намаз Байке өзү жубайы менен келди. Жубайы дайыма ошо тойлордо биринчи жүгүрүп келет, бирок үйүнөн кача албай калат окшойт. Көп балалуу үй беле булар. Жанагы кофе алып атканда силерге мындай карточка берет го, 7-ни толтурсаң 8-чи бекер дегенчи. Бул Намаз Байкеде роддомдон ошондой табличка берген да. Печать коюп берип атат, пока 3-өө бар экен, дагы иштеп атышат. Бул жакта дагы диджей Улик байкебиз отурат. Диджей Улик байкебиз өзү бойдок барыбыз билебиз, бирок стористерин карасаңар тамак жасап атат, как будто күйгө тийчиде боло. Аккеме продакшн бизде конокто. Аккеме продакшн аябай ар тараптуу адамдар чогулганда, бирөөсү харизматичный, бирөөсү таланттуу, бирөөсү аябай актер, анан Беля Залкар. Кары бул жакта Канат Шабданбеков отурат, кол чабалар болсун. Канат Шабданбеков бүгүн девушка менен келем деген, походу пранк окшойт, бул да жалгыз келип алыптыр. Анан өзүбүз билебиз, Канат Шабданбеков кликбейт деген нерсени жакшы көрөт YouTube'да. Эгерде Канат Шабданбеков өлүп калса, YouTube'га видео чыгат экен, Канат Шабданбеков бейишке түштүбү деген. Эмнеге түшпөй калды деген. До конца көргүлө деп. Залда Чика менен Айчүрөк отурат, кол чабалар болсун. Чөтө настроениялары жок, кече урушуп кеткен окшойт. Аны стористен билдик просто. Стористерге сразу чыгарып баштайт, урушуп кетсе. Болбосо мурда күнү үлгүлүү үй бүлө деген проектке тартылып кетишкен, Не шути так про мою жену! Бектурдун актеркасына баа берип койгула, кол чаап бир. Бул. Муну дагы ойной албай калдым деп кой. Бүгүн бизге Азиз 40/40 келмек. Келди. Келдиби? Билейм, биз ишенбей атканбыз да, келер келбеси 50/50 болчу да. Нурсултан Зарылов бизде конокто отурат. Нурсултан Зарылов. Бирөө муну режиссер деп койсо, ичип кетти образга кирип алып. Кино тартып элек бирок. Бул жакта Шума отурат. Шума кечирип кой, бир тамаша айтам азыр. Шуманы бир карасаңар аябай сулуу ала да. Бир карасаңар мындай буттун бармагына окшош, Жакшылап карасаң тырмак алынган бармак деп кой. Токожан Байке мындай отуруп чыккан кишилерге аябай окшош. Кечирип коюңуз, Байке, мен жөнүндө эчтеке жазбаңыз.
Залкар Касымов негизи бойдок ушунчалык үйлөнгүсү келип атат. Настолько уже выход жок болуп калыптыр, уже одноклассниктен кыздарга жаза баштаптыр. Ылдый эле баштадык чөтө. Анан бүгүн бизде конокту Айканыш менен Раджа отурат. Кол болсун. Ким түшүнбөсө бул Айкоша менен Радик. Радик Айкошанын пижамасын кийип алыптыр бүгүн. Эмил Токтошов жөнүндө бирдеме айта кетпейлиби? Оштун инфлюенсер экен да Эмил Токтошов. Эмил Токтошов акыркы жылдар аябай көтөрүлдү, көп жерге вложение кылып атат, бизнеске вложение кылды, Йома бургер ачты, машинелерди алып вложение кылып атат. Бетке бир аз вложение кылып койсуң, братан. Эримек Талайбеков бүгүн туулган күнү, өзүңүздөр билгендей эле. Эрмек Талайбеков негизи охотага кызыгат экен. 3-4 жыл мурун бир жолборс татып алып үйүнө багып атыптыр азыр. Эрмек Талайбеков акыл бирси албай калган үчүн Бекзада жолборс алып алыптыр. Эрмек Талайбеков байыгандан бери уже газета менен арчынбай калыптыр. Манас Алыкулов башында айтканда, эгерде мен жөнүндө тамашаласыңар, мен анда тура алып туруп кетип калам деп. Ошон үчүн Манас Алыкулов жөнүндө тамаша. Манас негизи неме жакында күндө жаңы iPhone алат да, анткени мунун телефонун Face ID-си күндө мунун бетин тааныбай кое берет экен. Так, да кандай шуткалар бар эле? Марлис жөнүндө бар эмес беле? Марлис. Кстати, опросторду бир аз подписчик көбөйгөндөн кийин кылы, калп эле таарына бербей отуруп. Азимхан бизде конокто бар экен. Азимхан акыркы кездерде бүт жерге ротация тындап да жүрөт, бир туруп аралаштарга жана кудулдар менен жүрөт. Абайла бир күнү Борончунун банясында мачалка болуп калбы? Макс Садырбеков бизде конокто экен. Макс Садырбеков жакында эле нон-стоп дуэти кайра башталды деген жаңылык болгон. Ошо ойдон жаңылык жок. Андан сырткары бизде дагы Даниэль Аджиевдин дублеру Макс Токтоналиев отурат. Кол чалар болсун. Эгерде Макс Токтоналиев дублер боло албай калса, Нуркул всегда на старте. Чё-то на высоте бүтүрөлү го дейм я. Болду окшойт, ошо бойдон болду.